Пайгамбарыбыздын айткан сөзү барго, бул милдеттүү түрдө аткарыла турган нерсе. Бизде ушундай да баягы фарз, важип, сүннөт, нафил деп туруп, шариаттагы нерселер ушинтип төрткө бөлүнөт да. Шариатка берилген буйруктарчы, таклифи жактан. Пенде, Аллах Таала пендени милдет кылуу жактан бөлгөндө усулда төрткө бөлүнөт. Фарз, важип, сүннөт, нафил депчи. Анан ошо деңгээлде бөлүп туруп биз сүннөттү жеңил көз караш менен карап калабыз да. Бул сүннөт экен да, бул фарз эмес да эми, бул важип эмес да депчи. Бирок негизинен пайгамбарыбыздын хадиси, айткан сөзү, эгерде анык болсо, ага амал кылуу, ага ишенүү милдеттүү түрдө да. Бир жолу бир медреседе чоң уламалардын жыйыны болуп, ошол жерде бир маселе каралып атат. Бул маселе ислам шариятындагы өкүм деңгээли кандай? Фарзбы, важиппи, бидатпы, сүннөтпү, эмне? Деген анан маселе каралып отуруп, ошол жерде бир алым айтып калды, бул сүннөт эле да деди да. Бул сүннөт эле да. Десе, чоң алым отурду эле угуп туруп айтты, туура айтасыз деди. Бул сүннөт. Сүннөт бул шарият өкүмүндө карасак, бул сүннөттүн деңгээлин алат. Бирок сиз айткан сөзүңүз тон барго, сүннөт эле да деп айтканыңыз бул туура эмес деди да. Сиз ар кандай экен да, мисалы бирөө ассаламу алейкум деп учурашкан башка, ассаламу алейкум деп учурашып койгон башка да. Ассаламу алейкум деп эле кетип калган башка да. Бул сүннөт эле да эмес, бул сүннөт деп айтыңыз деди да. Бул сүннөт деп айтыңыз. Сахабалар менен биздин айырмабыз эмне? Алар сүннөт деп аны үчүн жан берет эле, биз сүннөт да деп таштап коюп атабыз да. Эми бул сүннөттен бул адеп да деп туруп эле таштап коюп атабыз да ал нерсеничи. Исламда урматтуу туугандар, да чоң нерсе, кичинекей нерсе деген нерсе жок. Баары Алланы разы кыла турган нерсе. Баардыгы адамды адам кылып тарбиялай турган нерсе. Чоңдорду эле алып алып, кичинекей нерсени таштап койсок, динибиз биздики өтө мындай хуник, коркунучтуу бир дин болуп калат. Мисалы, адам баласы адам болуш үчүн башы болуш керек, жаны болуш керек, туурабы? Кулагын кесип койсоң, кичинекей нерсе, кулаксыз деле адам боло берет. Кашыны кырып койсоң, кичинекей нерсе, кашсыз деле адам боло берет. Тилини кесип койсоң, тилсиз деле адам боло берет. Көзүн оюп койсоң, көзсүз деле адам боло берет. Бирок өтө кебетеси суук, аны менен сүйлөшкүң келбеген, көрсөң үрөйүң түшө турган бир адамга айланып калат да. Бирок адам. Ошондой эле сиз жашооңузда бир гана парз деле кыла берсеңиз, важиптар деле аткара берсеңиз, сүннөт, адеп, мустахабтарга эгер көңүл бурбай турган болсоңуз, сиздин исламыңыз ошондой эле болуп калат да. Мечитте мусулман болосуз, башка жерде башкалардан айырмалай турган сиздин эч нерсеңиз калбай калат. Ошондон урматтуу туугандар, пайгамбарыбызга болгон адепте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям алып келген нерсеге толук моюн сунуу дейт.